Бардығына чачым. Саламатсыздар. Assalamu alaikum. Qanday salamatсыздарбы? Жақсысыздарбы? Tinchsizдарбы? Amansыздарбы? Күресіздербі? Денсаулықтарыңыз жақсыбы? Tinchsizдарбы? Hurmatlı saltanatın katçıları, özümüzlerle malum olғандай bugün bizim Budağlık ayılında Kumşoru ayılında номер 32 Kumşoru Mektepke Çeyinki Bilim Beri Mekemesinin can imaratı bükkörü açılу aldığında turabız. Özümüzler malum olғандай bu yerde burun mençik uy bolçu, mençik uyduğun aylık hukukunu nakıldaştırıp 680 bin so'm o'shaning jerin o'sha yerda eski imoratni qo'shib sotib olib, buzib, qayradan yangi shu imoratlarni qurdim. Shu жергиликтүү byudjetден эсебинен ушул биздин мектепкечейинки билим берүү мекемеси толук бүткөрүлдү бүгүнкү күнгө. Бардыгы билигим ушул жерде 8 миллион 241 миң сом акча кетти. Ушу бүгүнкү бүткөрүлүш ачылышына чейинки кеткен чыгымдын бардыгы. Эми анча-мынча имараттарда кемчиликтер болот. Мына кышка даярдык боюнча олор бардыгы бүткөрүлүп, сиздерге толук ишке менин ойдон берилет. Ал эми калган жетишпестиктер болсо, кемчиликтер болсо, аны биз өзүбүз жергиликтүү бийлик биргеликте айлык өкмөт менен чечебиз. Бул мектепке чейинки билим берүү уюму 30 баладан 50 балага чейин ушул эсептелинген. Бүгүнкү күндө азыр такталып 35 балаганын ушу тизмеси такталды. Мына сентябрдын 1-inde биз ачууга уруксат берип атабыз. Ошондо булар тактап туруп, бардыгын өздөрү жумушка киргизет. Анда эмесе бүгүнкү ушу салтанатка келген мектепке чейинки билим берүү уюмунун ачылышына келген коноктор менен сиздерди тааныштырып кетейин. Биринчи Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, өзүңүздөргө тааныган Беремов Улан Бердибаевич келди. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ош областындагы ыйгарым өкүлү Юсупов Байс Юсупович катышып отурат. Калгандар бүт өзүңүздөрдүн ушул айылдын тургундары. Ошондуктан сиздер уруксат берсеңиздер сөздү Юсуп Байс Юсуповго берсем. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу агайын туугандар. Мына бүгүн ушул айылда чоң майрам. Мынакей мындай жаңы бир имарат курулуп, балдарыбызга бакча ачылып атат. Мен айта турган болсом, уруксат берсеңиздер, мен алып коюлу сүйлөйм. Мына бул абдан кубанычтуу күн. Себеби мен ушул кызматта иштеген 7 жылдан бери 8 жылга баратат. Статистиканын жакшы маалыматты жакшы билемин. 5-6 жылдан мурда жалпы областыбызда 190га жетпеген бала бакча бар эле. Мына караңыздар, мына эгемендүү өлкө болгондон бери 200ге жетпеген садик боло турган болсо, мына акыркы ушу 5-6 жылдын ичинде ошол садиктердин санын биз 421ге чыгардык. Мына Кудайга шүгүр. Ошол мен алгачкы ушу кадам баштап иштеп атканда биздин областыбызда, жалпы райондорубузда бала бакча менен камсыз болуу, 13-17% эле. Урматтуу агайын туугандар. Мына бүгүнкү күнү Кудай кааласа 33-36%га чыгып атабыз. Кээ бир райондорубузда ушу көрсөткүчүбүз 60-70%га чейин жетип атат. Мына биздин Алай районубузда ушул көрсөткүчүбүз дагы мына 35-36%га. Мындайча айтканда, акыркы жылдары бул дагы биздин турмушубуздун оголгонун белгиси. Социалдык экономикалык жактан бул жакшы өнүгүү болгонун белгиси. Ошон үчүн мен айтар элем, мына биринчи мына балдарыбыздын 35 бала бакча курулуп, мына жаңы жумушчу орундар түзүлүп атат. Канчасы жумушчу орун менен камсыз болот бул жерде. Ошондой эле алгачкы тарбиялоочу бул баланы тарбиялай турган адам өтө жогорку деңгээлдеги бир интеллектуалдуу, профессионалдуу адамдардан болуш керек. Себеби балдарыбыз эң биринчи кабыл алган ошол тарбиячыдан ошо кабыл алып, ошол балабыздын руханий байлыгы, ички дүйнөсү калыптанат. Ата-энелер да салымын зор кошот биргеликте. Ошон үчүн мына бүгүн биздин ошо айылыбызда ушундай бир жакшынакай бир имарат түшүп, балдар бакчасы бүтүп, ушул айылда мен маалымат ала турган болсом, ушу балдарыбыздын ушу дагы бир толук болбосо дагы 35-36% ушу бала бакча менен камсыз болуп калат экен. Ошон үчүн мен мына учурдан пайдаланып сиздерди ушул
жаңы имаратыңыздар менен, жаңы бала бакчаңыздар менен куттуктаймын. Жергиликтүү бюджеттин эсебинен болуп атат. 5-6 жыл мурда, урматтуу агайын туугандар, жергиликтүү бюджеттин эсебинен салуу бул жомок эле. Кудайга шүгүр, жылдан жылга айыл өкмөттөрүбүз мына күчкө кирип, мындайча айтканда, жаңы ыкма менен иштешип, жергиликтүү бюджеттин эсебинен мектеп кура баштадык. Мурда жергиликтүү бюджет эмес, дотация толтурушат эле. Ошон үчүн дотацияда отурган айыл өкмөттөрүнүн саны да кыскарып, өздөрүнүн жергиликтүү бюджети да өсүп, мына мектептерди кура баштадык, ФАПтарды кура баштадык, бала бакчаларды кура баштадык. Ошон үчүн мен мына өкүлчүлүктүн атынан мына өзүм ушу билим берүү тармагына, бала бакча тармагына өзгөчө көңүл буруп жүрөмүн. Ошо сиздерди бүгүнкү чоң мына майрамыңыздар менен ушу балдарыбызга чоң майрамына түзүп берип атасыз. Куттуктаймын. Ушул учурдан пайдаланып өзүмдүн атымдан, ушу өкүлчүлүктүн атынан мына алдыбызда мында чоң улуу майрам келе атат. Эгемендүүлүк күнү, ушу эгемендүүлүк күнүңүздөр менен анын артынан эле мына билим берүү майрамы келе атат. Билим майрамыңыздар менен куттуктап, ар дайым жергебизде ушундай жакшынакай имараттар түшүп, ар дайым жакшынакай мектептерде биздин балдарыбыз билим алып, Кудай кааласа ушул бакчада тарбияланган балдарыбыз келечекте ушу Кыргыздын чыгаан эр азамат жигиттеринен болуп, ушул ар дайым ушу жакшынакай жүрсүн деген тилектебиз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Рахмат, Сарыч. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Жогоруда Байыш Тукуч баардыгын иреттеп, саны менен, сапаты менен, калоо тилектери менен болгон ал-акыбалды баардыгын айтып өттү. Мен аны кайталап отурбайм. Мен жөн гана ушул бала бакчага ийгиликтерди каалап, ушуну иш аракет кылып аткан айыл өкмөттүн башчысы, акимибиз аракет кылып, ушундай айыл өкмөттө бала бакча ачылып, ушул жерде балдардын тарбиялоосуна бир чоң кадам таштап атканы бизди сүйүндүрбөй койбойт. Сүйүндүрөт. Биз каалоо жакшы тилектерди каалайбыз. Ушул жерден келечектүү, акыл эстүү, мамлекетибиздин өсүп өнүгүшүнө салым кошкон жакшы уул кыздар тарбиялансын деп тилек айткым келет. Андан кийин мен дагы бул бала бакчанын ачылышына даярданбай келип алыпмын. Мына жерде айыл өкмөт башчысы турат. Ушул бала бакчага кандай эмне кемчилик боло турган болсо, мага айтса мен ошол кемчиликтерин толуктап берейин. Рахмат сиздерге. Рахмат. Sen özür. Tezden çıktı özür. Kандай? Азыр делектер тапшырып коюңуз. Зеке ушу бөбөктөрүбүзгө билектерибиз бар эле. Мен ойлойм дагы азыр мындай алыңыздар. Азыр көп бала бакчалар бир гана оюнчактар менен эмес, азыр компьютер менен камсыздалган, туурабы? Электронун доскалар менен камсыздалып ушул даражага жеттик. Ошон үчүн эгерде кайрыла турган болсоңуз, мынакей бул жерде ушу өкүлчүлүктүн аппараттын ушу жете немелер отурат, адистер дагы. Кудай кааласа мен ойлойм дагы бул бала бакчага компьютер менен да камсыздап беребиз деп терең ишендирип кетебиз. Салтанаттуу катчылары, анда ватан берүүчү сөз Астанбек ака сизге берсек, бата берсеңиз, анан ачуу немесин жүргүзсөк. Жерге ымбейин, Алла Таала şu бизге насип этип мына бала бакчабыздын ачылышы бүгүн болуп атат. Şu бала бакчабыздын ачылышына келген областтык, биздин өзүбүздүн райондук, айыл өкмөттөн келген баардык катышуучуларга чоң рахмат. Алла Таала ушул райондун акими, айыл өкмөтү болуп көп кызмат өтөдү. Акими бул бакчанын ачылышын көрмөлү биздин райондун акиминде болуп дайым ушу кабар алып турду. Иштетип турду, мына биздин өкмөт иштетип турду. Ошону үчүн ушу жат келген жерге келген элдерибизге баарыбызга рахмат. Алла Таала ушул бакчаны балдарыбызга насип этип, келечекте ушу балдарыбыздын келечектин ээлери болуп, ушу балдар, ушу бакчадан чыккан балдарыбыз кыргыз элине кызмат кыла турган балдардан болуп чыксын. Алла Таала ушу тынччылык берсин, эсенчилик болсун, ушу тынч болсун. Дагы ошондой эле мына биздин областыбызга жаңыдан губернаторубуз шайланды жакында. Şu gubernatörümüzün safarı çamaşı
şu bizim alay rayonumuzdan başladık şu sizge al yol gelecekte şu endi elge hizmet kılıp yaxşı al yol yürüyüz. Hiç bolmaz. Şu anan bizden şu sizge de rahmat bizim şu bakçalarga yaxşı hizmet ettiğiniz rahmat sizge de. En Allah sizge rahmat. Allah ekber hiç bolmaz. Anda hurmatlı saltanat katçıları, lenta kesiyor. Azam uyuştursak açık versenizler. Bana gelin güzel. Razı olsun ha. Değerli uşak, gelecekte prezidentler, premier ministrler, deputatlar tarbiyalandı tutsun. Bu birinci sıragıyı satıp algamız. Aha. Bizde yer yok, birinci sıragıyı satıp alıp, bana projesini almışlar. Kapitallık remontunu ötkörüp, bana remontunu ötkörüyoruz deyip bayra başından durup çıktık bayra. Bunalar bize araştırgamız. Buna zatlar azık bilsengizler, balan oktoğuş ölmeleri, bu yak oynoş ölmeleri. Anamızda kalasa su girip bir yaka. Alan sırtta ve aşkanaları adrenli var. Özüm şeyim var. Salavatlar var. Taş 35 bırakın da. Ay ay. Sağlanışkan edenler, desen asıl Ailenizlerde kança bala muhtaçsa bala bakça? Şu türlü etle cetildi. Belli nasıl? Bağırdığında kampı var mı? Cette kalan, uyda oturup kalan da var mı? Var mı? Daha gelecekte en iyi bazı. Çoğma çok olur. Siz optunuz var gende. Var işte şey işte bu. Atapleni. Atapleni nimeden? Katerina, kömürden. Ha, nimesi var? Her ay kaplata, abon plata. Ne söylüyor? Rostov kömürdükü hazır 6 ayga da bir ayga 2,5 tonnadan esepledik bolжолдучу. Печканын жанагы характеристикасына карап туруп, аны bir 10 tonna кылганбыз. Аны жетпей калса. Kaça türüt? Ha, bir ayga 360 ton turет bizde. Normal mı? Ательлердин рот кузунасы. Ha, röt. Ha, rot kuzunası. Normal, öte normal. 360 ton kuzunası. Bir ay kadar şimdi. Başka zevkler. O. Rahmat. Qandaysın? Yaxşısınarmı? İşler yaxşı. Pensiyalar yaxşı. Rasmlar. Sağ olasın. Salamatçılar. Assalamu. Qanday so'ragan? Qırdalga baylanışlı görüşkön bolup qalaverdi ama. Yaratım var. Insanları görseniz gözüme cımıltı kaldı. Kazım lafram olup kaldı da. Nanda Kırdal'da Koruk Post'tan günü cümle. Da. Hurmatlı bu saltanatın kaçıları, buna özünüzlerle belgili olduğunu azırkı şartla baylanıştı. Eldi köpçe unutpay, şunda kişineki top günü sizlerge bugünkü mine Qorul ayılının 9 ayında nomer 33. Sulayman Arzı kanatında mektep çeyinki bilim berүү mekemesinin açılış azemine katışıp oturasızlar. Arzı'nın şu azemde aktarıp, sizlerge men şu azemde katışıp konaklarından tanıştırıp keteyim. Kırgız Respublikası'nın Jogorku Kengesinin deputatı Selim Ulan Berdibayit. Buna özümüzlerle belgili olduğunda buna bala bakça şu ayılda burundan yok bolgan. Şu yerde jeke mensup yerde үйүнөн şu yerde turgan insan satıp 500 ming so'mga aylak veteranın to'liq o'zini balansga o'tkazib olib жаңадан имаратты şu yerden qurup turgan bugün to'liq bitirdi. Stoymosti bası 8 milyon 150 ming so'mga жетти. Inventarlari bardıq bitip to'liq bitkorildi. Şu kışında жылытуу берүү системасынан баары каралды. Sizlerge şu aile eline bugün күндө тартуулап отурабыз. Эгер сиздер уруксат берсеңиздер, анда сөздү Юсупов Айшишевге берсем. Рахмат.
Саламатсыздарбы? Урматтуу корулдук туугандар, туугандар, биринчиден ушул учурдан пайдаланып, мен мына баардыгыңыздарды мына областтын ушу ыйгар мыкты өкүлү катары алгачкы кадамымды, алгачкы ич сапарымды ушул кызматка келгенден баштап мен ушул Алай жергесинен баштадым. Себеби Алай жергесинин тарихи мааниси Кыргыз мамлекетинин түптөлүшүнө, Кыргыз элинин тагдырында өзгөчө зор орун бар да. Ошон үчүн мен бекеринен эмес, мен алгачкы мына кадамымды ушул Алай жергесинен баштап атамын. Мына бүгүн жакшынакай бир бала бакчанын ачуу аземине катышып отурабыз. Мен айта турган болсом, урматтуу агайын туугандар, мына сиздердин аракетиңиздер менен, мамлекетибиздин аракети менен мына акыркы 5 жыл мурда эле балдардын бала бакчанын саны 200-ге жетпеген бала бакча бар эле. Мына эгемендүүлүккө ээ болуп, мына биз канча жыл жүрсөк, 90-жылдан, 91-жылдан бери 200-ге жетпеген бала бакчабыз бар эле. Бирок акыркы жылдары Кудайга шүгүр, ушу аракетибиз жакшы болуп, инвестиция тартып, экономика көтөрүлүп, өсүү байкалып, 421-ге жеткирдик. Bir жылда 35 бала бакча курдук. Мына, ошон үчүн мына караңыздар, эгерде 100 баладан 5 жыл мурда бир 17 эле бала барган болсо, азыр Кудайга шүгүр, мына 100 баладан мына сиздердин районуңуздарда ала турган болсом 34 бала барып атат. Бирок кээ бир райондордо ала турган болсок, урматтуу агайын туугандар, бул көрсөткүчтөрү абдан жогору болуп, 50-60%га чейин жетип калды. Мен ойлоймун, ушу Алай жергесинде дагы ушу бала бакчанын саны көбөйүп, бакчага бара турган балдарыбыз көбөйөт деген ойдомун. Себеби тарбиячылар бул жерде турат, мугалимдер турат. Бала бакчанын руханий байлыгын, ички дүйнөсүн, биринчи көз карашын түптөлүшү ушу тарбиялачуулардан башталат. Мугалимдерден башталат. Ошон үчүн мен айтарым, сөз балдар бала бакчага барып, мектепке даярдыгын көрүш керек. Анан кийин бала бакчага баргандан кийин биздин ушул сиздердин да колдоруңуз узарып, мүмкүнчүлүгүңүздөр көбөйөт эмгектенгенге. Мына бүгүн мына жаңы жумушчу орундар түзүлүп атат. Мына бул жерде менин билишим боюнча 11 жаңы жумушчу орун түзүлдү бул жерде. Мына 11 үй бүлө өзүнүн үй бүлөсүн багат дегендей. Анан эми ошол жакшы ниет тилек менен тынчтыкта, стабилдүүлүктө, бириндикте жашасак, бала бакчалар курулуп атат, мектептер курулуп атат. Кудайга шүгүр, мына ишканалар курулуп атат. Кудай кааласа мен ойлоймун, биз өзүнүн ойлогон тилек максатыбызга жетип, Кыргыз эли ушу эң өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулабыз. Мен буга терең ишенемин. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Дагы бир рет сиздер ушу өкүлчүлүктүн атынан, өзүмдүн атымдан ушу жаңы бала бакчаңыздар менен чын дилимден куттуктап, ушу балды ушул жерде тарбияланган балдарыбыздан келечекте ушу президенттер, премьерлер, министрлер, депутаттар, мына Булан акесине окшоп мына депутаттар чыксын, элге кызмат кылган. Анан мен айтарым, мына жергиликтүү бюджет деген өзгөчө мааниси бар. Биз 5-6 жыл мурда жергиликтүү бюджет деген такыр түшүнбөйт элек. Себеби жергиликтүү бюджет өзү жетпей, дотацияда отурат эле. Азыр ушундай жакшы айыл өкмөттөрүбүз жанданып калды. Өзүнүн эсебинен, жергиликтүү бюджеттин эсебинен бала бакча, мектеп куруп атышат. Ошон үчүн мына учурдан пайдаланып мен райондук мамлекеттик администрацияга да ушу айыл өкмөтүңүздөргө да терең ыраазычылыгымды билдиремин. Ишиңиздерге ийгилик болсун, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Чоң рахмат. Андан кийин ошо менен биргеликте мындай жакшынакай бала бакчанын ачылышында бүгүн районубузда чындыгында аябай жакшы иштер болуп атат. Азыр эле Будалык айыл өкмөтүндө ушул бала бакчанын ачылышына катышып келдик. Азыр мына Корулда ачылып атат. Андан кийин сапарыбыз ушул Жошол айыл өкмөтүндө болот. Ал жерде спорт зал ачылып атат. Андан кийин Күчү айыл өкмөтүндө ал жерде бизде балдар ойноочу аянт ачылат. Ошон үчүн бүгүн биздин районубузда бир топ жакшы иш аракеттер болуп атат. Биз ыраазычылыгыбызды билдиребиз ушул жергиликтүү бийликке, аким, мына жерде жергиликтүү кеңештин депутаттары, айыл өкмөттүн башчысы, мына жалпы эл сиздер көпчүлүк менен ушул бала бакчаны аракет кылып ачып, ушул жерде балдар тарбиялансын деп бир чоң жакшы жөрөлгө болуп атат. Байыстуу күчкө ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Облустун жетекчиси катары, башчысы катары бүгүн биринчи өзүнүн жумушчу сапарын Алайга келип, Алайга ушул урмат сыйын көрсөтүп атканыңыз үчүн сизге байыстуу чоң рахмат. Андан кийин ушул бала бакчага мен могул жерде айылдык кеңештин депутаттары турат, айыл өкмөтү турат. Кандай эмне жетишпегендик болсо, ошону айтсаңыздар, мен ошону алып берейин. Макулбу туугандар? Ушул жерде келечектүү
жакшы мамлекетибизге, элибизге, жерибизге кызмат кылган балдар тарбиялансын. Баарыңыздарга рахмат. Ana детсаттын башчысы кеп. Андан кийин эгерде мына азыр балдарыбызга мындай сапаттуу оюнчактарды алып келдик да. Мындай таасирин тийгиз, ден соолугуна зыян келтирбей турган ушу менен каалам ошол болду. Анан азыр эми биз мына IT технология заманында жашап атабыз. Молодец, ойнайсың. Компьютеризация мезгилинде. Эгерде сиздерге дагы бир техника керек болуп, компьютер керек болуп турса, кайрылсаңыздар, компьютер менен камсыз кылып беребиз сиздерди. Ошо менен айтып коюштук. Ne kemçilikler olsa açsa biz ошону камсыздап беребиz. Азыр эми мен азыр алып келсем шайлоонун астына антип атат, мынтип атат дейт. Мен дум келгенмин, дагы эле кыла берем. Ulanberdaş, rahmat sizlerge. Gençler vaktinizdar. Hurmatly aylı turgundары, mına жергиликтүү мамлекеттик администрациянын атынан мен мына айлык кеңешке өзгөчө жергиликтүү бюджеттен акча бөлүп төрагасы атынан силерге рахмат. Бу ишкерлерибиз турат, ушул жердин айыл тургундары, буларга да рахмат. Ушул мына үйдү берип, жерди берген биздин эжекебизге да рахмат айтып коелу бардыгыңыздарга. Күч болуңуздар. Анда бата беришин Мустафага сиз бересизби? Ушул убакка чейин мурунтан ойлонуп, Кудайдан тилеп жүргөн тилегибиз мына бүгүн болуп турат. Ушул бала бакчаны ачып берген, куруп берген айыл өкмөтүнө, акимчиликке жана ошол туугандарыбызга чоң рахмат. Эң жакшы. Ушул биздин пешенебизге бара-бара жетекчилер, эл үчүн иштеген жетекчилер жакшы мына шайланып атат, Кудайдын кудурети. Президентибизден бери баш болуп. Муну өзүңүздөр билесиздер. Президентибиз кылымдан бери жаралган адам таза суу менен ичкен эмес, мал менен, жапайы жаныбарлар менен суу ичкен кыргызга мына президентибиз таза суу берип атат. Ушул рахмат улан. Барыңыздар, ошондой сууда өмүрү берсин. Tilegen berip eli menen daima жакшылык, аманчылыкта болсун. Анан ушул бала бакчанын атын койгондорго да эл өкмөттүн эмелерге абдан чоң рахмат. Ушул бала бакчанын аты дагы 13-тү төрөгөн баатыр эме. Ошол детсатта чоңойгон балдар ошондой баатыр болсун. Баатырине баатыр ата болсун. Кымбаттуу туугандар, ушул Allah Taala'nın aldığında ушундай bizge balдар barыбызга, elibizge жакшылык кылган үчүн Кудайым өмүр берсин, tilegen tilegin берсин. El алдында дайыма жакшылыкта эл журту жакшы болсун. Элибиz тынч болсун. Alhamdulillah. Kudayım tilegen tilegi. Esen aman oyna kulturayla. Rahmat, aytыңыз келсең. Бакчаны ачып бериңиздер. Рахмат. Açıp koymadan giyin. Аксакалсыз. Ой, бисмиллахиррахманиррахим. Ак жол той болsun ha. Ак жол той болsun. Olacak. Başınız olacak. En küçük tayfa. Olacak. Oynayıp durgan kanası, okutuvchi bölümü. Ana, başlamış. Hazır oyuncular için şartlara oynadık. Kvadraturanı başlat kurdunuzlar mı? Evet. Başka akçaları da var. Can tarafınız var. Söylemende. Ötetiz. Bolukla yakında. Отопление кандай болду? Отопление koyulgan bardығы. Bu gazan менен kömür менен бар, отоплениясы бар. Kaça koydu ошондо бюджет отопление? Мен кошулганда көмүрдөн буга 20 тонна кетет да. Жок, кыйынчылыктар жокпу? Ошону борбордук министрлик тарабынан дагы кандай маселелер боло турган болсо Зайырбек Сарыч сметасын өткөнгө, кошумча акча каражатын бөлүп берүүгө сөз түрү жардам беребиз. Айыл өкмөтүңөрдө канча пайызга бала бакча менен камсыз болгон?
Orada birli baksa var. Birle özü 4 ayından turat. 4 ay. Birle bala baksa var. Bu ikincisi. Kança bala var детсадка muhtaç, bala bakça muhtaç bol. Şu Munal demede Toğulbulak'ta 400 bala var. Az bu 75. 75. Oşanda 25 payız. 25 payız. Az. Biz rayonda Kattık hükümetin balansını ötkörüp veriyor. Anan hükümet kapitan yeri mi? Alper Bizde demirçilerinden salımı çoğu. Bana yüzü demirçi alıp ver, ona yine hükümet milyonlardı. Aşağı жақşı. Kudağa şunu zaman. Baratı da girip et. Benim İstanbul başına koyduk da hazırlar. Aldan çok. Qanday sanır? Ben kızım suradım. Bala bakça men kamus bolgandan qansam 100 baladan 25 lira bolar. Hazır tapşırma berip atam. Men ayttam. Emdi жылы келгенде 100 баладан 40 бала барып калсын. Üçün жардам беребиz. Çok rahmet eylesin. Yaşam olsun. Sizlerge tilemiz. Hadi 10 yıl. Allah yaxşılık kılsın. Elin Arkadaşlar selamlar mı? Bayramlar mı? Kıçamı oturaslar mı? Qandaysız? Жақсы mı? Kıçamı oturasız mı? Жүресіз mü? Жақсы, жақсы. Bayramlar ben salamatçılar. Salamatçılar var. Var degen ulan. Salamatçılar. Qanday? O, ben sizmas. Поздравления мен өзім кіреді екен да. Sen de туғандар осында келіп поздравление. Салам алейкум. Assalamu alaikum. Ben düşmem. Ne satan da şey. Bu hafta Anam Qanday formatda turasiz? To'g'ri qoldirlar. Mana yoqqa to'g'rilab berib bor. Сөйлеватқанда алады. Саламатсыздарбы? Урматтуу Жошол айылынын тургундары. Мына бүгүн өзүңүздөр күбө болуп отурасыздар. Жошол айылында ушу Ленин жолдо Шамурбек кеңеш атындагы спорт комплексинин жаңы имаратынын ачылыш аземине катышып отурасыздар. Ушул аземге келген коноктор менен биринчи кезекте сиздерди тааныштырып өтөйүн. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Примов Улан Бердибаевич, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ош областындагы ыйгарым укук өкүлү Юсупов Байсупович келип катышып отурат. Мына алдыңыздарда турган спорт комплекс 2 жыл мурун башталып, мына быйыл тапшыруу алдында турат. Биздин маалыматтар боюнча республикалык бюджеттен ушул биздин атуулдардын жардамы менен 14 миллион 800 миң сомго чейин акча бөлүнүп берилип, толук бүгүнкү күндө бүтүп тапшыруу алдында турат.
içindeki bardıq janagы эмеректердин бардыгы алынып коюлуp, суулары киргизилип, бардык ушу даяр ушул. Эгер сиздер уруксат берсеңиздер, анда сөздү Юсуп башчыга берейин анда. Рахмат. Биринчиден саламатсыздарбы? Урматтуу агайын туугандар, Жошолу тургундары, Жошол айылынын тургундары, ушул учурдан пайдаланып, мен айтарым, бул жерде мына сиздер менен саламдашып атканда көп куттукташты, чоң рахмат. Андан кийин мен айтарым, ушул алгачкы өзүмдүн ушул кадамымды, ушул иш сапарымды ушу өкүл болуп дайындалгандан кийин ушул мен улуу Алай жергесинен баштадым. Себеби Кыргыз мамлекетинин түптөлүшүндө, Кыргыз элинин тарыхында Алай жеринин орду өзгөчө. Мен тарыхка токтолуп отурбайм, өзүңүздөр билесиздер. Ошон үчүн мына Алай жергесинен баштаганда жөн эмес. Мына Кудайга шүгүр, мына бүгүн ушул жерде сиздер менен жолугушуп отурам. Мен көп иш сапар менен ушул Жошол айылга келемин. Келгенде ар дайым өтүп, спорт залды карап коемун. Качан бүтөт экен спорт зал, качан ушу балдары спорт менен алектенишет экен деп. Анан ушул карасам, мына Кудайга шүгүр, мына бүгүн насип экен. Анан мен айтарым, өзгөчө мына биз мына бюджет тартыш болгондоно байланыштуу көп маселелер мына депутаттар аркылуу чечилип калган да. Анан мына бүгүн мен биринчи мына республикалык бюджет эсебинен курулду деп айтып атасыздар. Мен билгенден ушул сиздердин районуңуздардан же 3-чү же 4-чү ушу спорт зал али капиталдык салым беренесине киргизилген. Бул мыйзамга туура келбейт өзү. Спорт зал кирбеш керек. Бирок сиздердин депутатыңыздар мен ушу учурдан пайдаланып терең өзүмдүн ыраазычылыгымды ошол мына өзүңүздөрдүн депутатыңыздар, өзүңүздөрдүн улууңуздар мына Улан мырза турат. Мен ушу өкүлчүнүн атынан чоң ыраазычылык билдирем, рахмат. Мыйзамды бузуп болсо дагы 3-чү же 4-чү залбы? 4-чү мына. Ошон үчүн чоң рахмат. Анан ушул учурдан пайдаланып мына бул жерде эр азамат жигиттер бар экен. Азыр мына аты аталды. Ошо эр азамат жигиттерибиз дагы өзүнүн ушу аракетин жасап, ошол салым кошуп, ушу спорт зал, ушу ден соолуктун булагы деп мына аракет кылган экен. Ошол менен ошо өкүлчүнүн атынан ошол мына азыр аракет кылган жигитибиздин үй бүлөсүнө, өздөрүнө терең ыраазычылык билдирип коюуга уруксат этиңиздер. Анан эми мына бүгүн мына 3-чү иш-чара келип отурабыз, урматтуу агайын туугандар. Мен айта турган болсом, жакшы иш-чаралар болуп атат. Кудайга шүгүр, мына экономикабыз оңолуп, айыл өкмөттөр мындай жакшынакай бир түптөлүп дегендей мындай жакшынап бүтүнө туруп атат. 5-6 жыл мурда мен эч укпайт элем. Ушу айыл өкмөттөр бала бакча курат, ФАП курат, спорт зал курат жана башка. Же жол салат дегенде. Мына Кудайга шүгүр. Мына 5-6 жыл мурда азыр биз 2 бала бакчаны ачып келдик. 2 бала бакчаны ачып келдик. 5-6 жыл мурда өзү областыбызда болгону 190га жетпеген бала бакча бар эле. Эгемендүүлүк ээ болгондон бери мына 20 жылдан бери. А мына акыркы 5-6 жылдын ичинде 421ге жеткирдик. 2 эсеге көбөйттүк. Бул биздин турмушубуздун деңгээли жогорулаганы, айыл өкмөттөр шуптуна турганы, бюджетибиздин жакшы мындай жыйынтыгы деп ойлоймун. Ошон үчүн мен айтарым, урматтуу агайын туугандар, Кудайга шүгүр дешибиз керек. Эгерде быйылкы жылы ушул мына жер жүзүн каптаган илдети пандемия болбогондо, биз жакшы эле темп алып, жакшы эле быйыл жетишкендиктерге жетишет элек. Тилекке каршы мына 7 жылдын жыйынтыгы мен айта турган болсом, айыл чарбабыдан башкасынан бардыгында аксап калдык, чын айтыш керек. Бул өнөр жай далабызбы, салык далабызбы? Бирок мына сиздерди терең ишендирип кетебиз, мына пандемияны да жеңдик. Кудайга шүгүр мына. Бүгүн мына өлүмдүн көрсөткүчү жок эле болуп калды бизде. Көрсөткүчтөр мына оорулардын көрсөткүчү төмөндөп калды. Мына Кудайга шүгүр. Ошондо мына алайлык туугандарга айта турган болсом, мына ал жакта пандемия башталып бир 2-3 айга такыр сиздерге жакындаган жок. Бул да мына сиздердин ушул жерде ушу ден соолук өзгөчө көңүл буруп, ушундай шартта, климаттык курорттук шартта жашаганыңардын белгиси болду деп эсептеймин. Анан Алла Таалам дагы өзү да колдоду. Ошон үчүн ар дайым ушу сиздердин туугандар ушу Алла Таалам колдоп жүрө берсин, ийгиликтер жарала берсин. Ушундай жакшынакай спорт залдарды көрө бериңиздер. Жаш балдарыбыз, ушу балдарыбыз келечекте Олимпиаданын, дүйнөнүн чемпиондору, Олимпиаданын чемпиондору болуп, себеби биздин ата-бабаларыбыз билесиздер, кандай эр азамат болуп келген. Ошолордун жолун жолдогон эр азаматтар тарбиялана берсин. Анан ушул учурдан пайдаланып айыл өкмөтүнө,
мына администрациянын башчысы турат. Булар да чоң салым аракет кылып атышат ушу көрсөтүштөргө. Дагы бир жолу учурдан пайдаланып, баягы ким дедиңиз, атын мына жерде салым кошкон бола? Мына жерде неме? Атын коюпсуңар го? Аксакал, вот. Значит, биринчиден мына дагы бир жолу мен айтарым, эми сиз мыйзамды бузуп атат экенмин деп коркпостон дагы биздин ушу алай жергебизге дагы бир 4 тонна капиталдык салымга киргизип бериңиз. Биз сизге ушулардын атынан биз суранабыз. Киргизип бериңиз. Анан сизге дагы аксакал чоң рахмат. Ушундай жаштыкай балдар тарбиялап, ушундай элге бир жаштыкай кызмат кылам деп жакшы ниет тилегиңиз бар экен. Өмүрүңүз узун болсун, ден соолугуңуз чың болсун, ойлогон тилек максаттарга жетиңиз, зоболоңуз бийик болуп, мартабаңыз улук болуп балдарыңыздын ар дайым элге ак кызмат кылып жүрө бериңиздер. Чоң рахмат. Кийинки сөз Пиринов Рахмат, Заврай Сарович, саламатсыздарбы тутугандар. Жогоруда Байшыбыч баарын айтып өттү. Мен дагы ушул сөздөргө кошулам. Кудайым буйруса ушул спорт залда жакшы биздин ден соолугун тың караган, жакшы балдар тарбиялансын. Кудайым буйруса бул республикалык бюджеттен жогоруда Байшыбыч ушул спорт залдарды айтып өттү. Кудайым буйруса келечекке дагы башка айыл өкмөттөргө дагы түшүрөбүз деген жакшы ниеттерибиз бар. Кудайым буйруса аны аракет кылабыз. Анан албетте биз үчүн дагы сүйүнүчтүү ушул жерде биз сыйлаган, урматтаган агабыздын аты коюлуп атат. Ушул жерде мына балдары бир топ аракет кылып, бир топ жардамдарды дагы беришти. Ушул спорт залдын турушуна ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Андан кийин Кудайым буйруса мына жергиликтүү бийлик, эл, мына Байшыбычке баарыңыздарга терең ыраазычылыгымды билдирем. Рахмат. Урматтуу агайын туугандар, азыр өкмөттүн Ош облусунда ыйган укуктуу өкүлү башчысы айтып кетти. Бюджетте каралып, бана былтыр өзүңүздөр билесиздер, Борону Кубатбек Алчевич келип, жаздын күнү ушул жерде капсула салганда чогуу катышканбыз. Мына быйыл тапшырылып отурат. Жана атын атап, ошондо комитетте жогору кеңеште ошо бюджетте карап, Буманбердиевичтардын жардамы менен акча бөлүнүп, мына жакшынакай имарат бүтүп атат. Мындан сырткары өкмөттүн атайын сунушу менен дагы 3 объект бар болчу, бу жерде ачыла турганчы. Жана мини футболный площадка бар, билесиздер да. Көпүрө бар, ФАП бар. Мына буларды да кийинки ошо толук бүткөрүп ачууга жылдырдык да. Бүгүн буну ачып алсак, олорду өкмөт менен макулдаштык. Ошо сентябрь айында жумушка беребиз деп турупчу. Ошо сиздерге мына Алай райондук жергиликтүү мамлекеттик администрациянын өзүмдүн атыман ушул комплекстин ачылышы менен куттуктайбыз. Ага жокто жакшы балдар чыксын, жакшы спортсмендер чыксын ушул жерден. Анда сиздерден айылдан бата бериш үчүн сөз Аксакал сизге берели. Мына Кеңеш Шамрыбеков атындагы спорт комплексинин ачылыш аземине келген өзүбүздүн улубуз улан өзүн баштап, ыйган укуктуу губернаторубуз, акимчилик, айыл өкмөтү жана ушул жердеги Жошолу айылынын тургундары ушул ачылуу аземине келгендиңиздер үчүн мен чын жүрөгүмдөн сиздерди куттуктаймын. Мына Кеңеш Ажы акабыз биринчисинде механизаторлуктан кийин агартуу кызматында иштеп, элдин тандоосунда кылган кызматына жараша селолук советтин председатели болуп канча жыл иштеп дем алууга чыкты пенсияга. Ana 5 vakit namaz okup Acıga akam ekөөбүз birge bardыk. Elde jakşılık jolga aldığımızga salıp alып da Kеңеш aytıp turabız. Kеңеш aka, atыңızda tandooda eli yurtunuz sizdin isminizdi kalap görsettik. Deputatlarımız kolda berdi. Atınız koyulgan sport kompleksi jakşı eli yurtqa xizmat qila turgan sport zaldan bolsun. Ekinci aytarım, ana ulan özün başlap prezident, premier minister yana parlament qoldap şu ayıl elinin yaşları jaman adatlardan kutulup den soğuluğunu çıngdap yol ayıl yerinden ağlamga degende ağlamga jetkize turgan şu sport kompleksinden ataklı sportsmenler çıkışı men kalayım. Rahmat. Prezidentke, parlamentke özün başlap.
Premier Ministrimizge, Uygarım Kutlu Oblastın ökülüne, rayondaki hakimimizge, gene Sakır kısımda aile hükümetimizin başlarına tereң rahatsızlık bildiremem. Kengeşeke atınız koyulganız bolsa kutlu olsun. Sizge densoğluk versin. Uzun ömür versin. Uğur kızın hurmatın, güyevaldarın kızmatın görün. Nevire çevreler düylep, ak kalpak başınızda olup, yengeme közler ak eleçek başınızda da olup, şulardan uzat hurmatın görün. Sizge densoğluk versin, yaratkan Allah Teala'm. Uzun ömür versin Allah'ım. Yemin yaratkan Allah'ım. Kırgız bir respublikamızda başkangan bardık yetekçilerge jana aytıp ketkendeyi. Rahatsızlık bildirimenen oşolarga büt Kırgız elibizisi. Kırgızstanda yaşagan başka dindeki başkılıklar menen Allah Teala bizi bilimdikte. Kırgızstan'ın grajdanı degen millet menen ıntımaktı yaşayan Allah Teala nasip kılsın. İkincisinde kol koňuşturgan bardygy musulman mamleketler oşolar menen ıntımak bilimdikte yaşaşı nasip kılsın. O yaratkan Allah'ım dünyany düngüretip apat alıp kelgen Kıtaydan çıkan koronavirus orusundan mana Kırgızstanımızdan 1600'ge jakın elibizde apat yutup ketti. Bunun arjağında Allah Teala şu balalardan saktap. Kırgızstanımızdan şu apat kötörülüp eli yurtubuzga ıntımak, iman, insap, top, kanaat, sabırdı. Bay memleketlerinin koşuluşunu Allah Teala öz yardam kılsın. O yaratkan Allah'ım şu tilegimi buna açılı azemine gelgen vardık turganlar kol jayıp durabız. Şu tilegim Allah Teala kabul etsin turganlar. Aytkanınız gelsin, rahmat. Kengeş aksakal. Söz Şamuruz Kengeş aksakalda. Assalamu alaikum. Ağayın turganlar. Bana bugün şu Joşol'da kurulup atkan spor kompleksinin açılışına gelip oturasızlar. Bana şartka boylanıştı, çukul açılıp atar. Benim tilegim şu rayonda Joşol'un elin düngüretip toy kılıp anan keyin açacak degen niyet kılmam bile. Değil mi? Şartka boylanıştı, çukul açılıp atar. Toydu, buna apatlar kişine kıskarıp kesse Jogorku Kengeş'in deputatlık şaýralaryny ötkürüp alsak, tinçaman anan keyin jakşı toy kılıp berem tuğanlar. Allah getirsin. Demi uşul kompleksdi kuruda aile hükümetimiz, rayon yetekçileri, Jogorku oblus yetekçileri, respublika yetekçileri çoň salym koştu. Oşolarga eldin atınan, özümdün atınan çoň rahatsızlyk bildirem. Şunday hata şartlarda akça bölüp berip vakti 4 aydın içinde bitip kaldı. Vay şukan. 4 aydın içinde bitip kaldı. Anan keyin dağı bu söz kıstıra getem, canı şaylanıp, canı stolga gelsin, stolun kulluk bolsun. Oşol stoldan büyük derecelerine götürülüşüne men tilekteşmin. Oştun gubernatörü sırasıyla Jogorku Ağıyga var. Sen daha Ağıyga var. Anan ikinci aytayın degenim buna spor kompleksi bitip kaldı. Şul elge paydası değilsin. Şuda yaşlar oynayıp çoğun salımları neme sportun masterleri, olimpiyadanın çempiyonları, respublikanın dünyanın çempiyonları çıksın tuğanlar. Anan keyin dağı bir ayta turgan söz uşul komplekske menin atımı koyu boyunca şu aileli buna şu Lenin yollarının eli demirge götürüp toktam çıkarıp hükümet toktam çıkarıp şunu uygarıp oturat bunu şu elge aile hükümetine şunu kolduğun jogorku organlarga çoň rahatsızlyk bildiremin oşolardan Soronbay
baş bolgon. Mene ulan ukam, eşoğlum. Siler baş bolgon parlament. Bardığınlar, çoğun hizmet kıldığınlar. Silerge çoğun rahatçılık bildiremin. Şaylorlar jakşı ötsün. Ertenki bola turgan şaylorda seni parlamentte spikertin üstünden göreyim. Amin. Değerli yurtulu zaman olsun. Jogorkudan gelgen mıymandar gelgenler için çoğun rahatçılık bildiremin. Bayışkam hazır vaktinger öte tatal. Oşun için yok devesten müdem nanos deyip kitnek nanos deyip bitesin. Amin. Allah. Rahmat. Baştepe. Gana, baştepe'niz. Ömer baş gelin. Baştepe'nizler sizler. Sizler baştepe'nizler. Gana gelinizler. Akşoktay olsun. Sizden şu demegeniz bilen alayda çıkan jigitlerin başını biriktirip ынтымакка чакырып, siz hakim bolgandan beri alayda kançalagan ийгиликler болдулар. Буга эл күлүү. Şonun katarında mına bizdin baş koyusundagı şu birinci işe gelişiniz bilen şu iş-çaramız alaydan boldu. Allah Taala sizge iyilik bersin. Mınакей жоопкерчиликтин депутаттары зор салымдарды кошуп ушундай алайда кызматтарды көрсөтүп атат. Улан энесинин алдына келе жаткан ушул ийгиликтери алга чыксын, эли журтка кызмат кылсын, баардык эл ушул пандемиядан аман кутулуп, жакшы күндөргө туш кылсын.
Саламатсыздарбы, урматтуу Гүлчайылдын тургундары, урматтуу коноктор. Балдар кичине тынчтан болсоңар бардыңар. Бүгүнкү салтанаттын ачылышына куш келипсиздер. Өзүңүздөр көп болгону Гүлчайылдын борборунда Курманжандыкка паркында балдар ойнотуу айылса менен аксакалдардын эс алуу жайы ачылып жатат. Мына ошого келген коноктор менен биринчи кезекте сиздерди тааныштырып кетейин. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Перимов Улан Бердибаевич, Кыргыз Республикасынын Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Юсупов Байыс Юсупович келип отурат. Мен ушул тилек парктын ачылышы боюнча кичине билдирүү берип кетейин. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул Курманжандыкка паркы бардыгыбызды ошо түйүшкө салып турганда атайын проектилерин чыздыртып, премия фондуна Бердибай аксакалга кайрылып, ушуларга демөөрчүлүк кылып берүү боюнча ал кишиге колдоо таап, Улан Бердибаевичтин көзөмөлдүгү алдына мына 2 айдын ичинде ушул толук балдардын оюну аянтчасы жана аксакалдардын эс алуучу жайы толук бүткөрүлүп, бүгүн мына ачылып атат. Бул негизинен өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бардык ушу 2 этап менен жүргүзүлдү. Мына 6 миллион сомго жакын акча каражаты сарпталды. Толук бүтүрүп, анча кемчиликтери бар жерлерди биз мына кийин ачып алгандан да ачып бүтүргөндөн кийин дагы аткарып аягына чыгабыз. Анан мындан сырткары атайын спорт аянтчасы бар. Анан бул жакта өзүнчө да бир аянтча бар. Жогорку ушул спорттун башка түрлөрү боюнча буларды кийинки этаптарда өз ачылыш аземинде айтабыз анча. Анда азыркы сөздү эгер уруксат берсеңиздер, Кыргыз Республикасынын Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Юсупов Байыс Юсуповго берейин анда. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу агайын туугандар, урматтуу Гүлчайыл тургундары. Биринчиден учурдан пайдаланып сиздерди Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын атынан, жеке өзүмдүн атымдан, өкүлчүлүк аппаратынын кызматкерлеринин атынан сиздерди ушул алдыбызда жаркырап, эзелтен ата-бабаларыбыз эңсеп келген улуу майрамыбызбы, эгемендүүлүк майрамыбыз менен чын дилимден куттуктап, сиздерге жакшылыктар каалап коюга уруксат этиңиздер. Рахмат. Ошондой эле мына анын артынан эле мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой билим майрамы келет. Ошо билим майрамы дагы улуу майрам биз үчүн. Себеби кыргыз эли ар дайым билимге жакын эл болгон. Мына биз бүгүн Алай жергесинде бир жакшынакай бир иш чаралар менен жүрөбүз. Бул дагы ушу Алай районунун ушу өсүүсүнүн белгиси деп ойлоймун. Себеби азыр мына бул жак келер алдынан биз 2 айыл өкмөткө барып, 3 айыл өкмөткө барып, 3 айыл өкмөттө тең 2 жерде бала бакчасын ачтык, бир жерде спорт залды ачып, мындайча айтканда бир жакшынакай иш чараны аткарып келатабыз. Өзгөчө мени кубандырган ошо балдарга багытталган бакчаларды боюнча айта турган болсом, мына акыркы жылдары бул багытта биз жакшы иштерди алып барып, жергиликтүү бийликтер менен, администрация менен, демөөрчүлөр менен биргеликте абдан жакшы алып барып атабыз. Эгерде 5-6 жыл мурда областыбызда болгону балдар бакчасы 197 эле болсо, бала бакча менен камсыз болуусу 13-14% эле. Мындайча айтканда 100 адамдан 13-14 эле адам бала бакча менен камсыз болгон 100 балабыздан. Бүгүнкү күнү Кудайга шүгүр, мына азыр барып мына 2 бала бакчаны ачып, спорт залды ачып келатабыз. Бүгүнкү күнү 421 бала бакча болду областыбызда. Быйылкы жылы 35 бала бакча ачтык. Мындайча айтканда орто эсеппен областыбызда алганда 100 баладан бүгүнкү күнү 35-40 балага жакын бала бакчага барып калды. Мындайча айтканда биздин апаларыбыздын, кыздарыбыздын, эжелерибиздин колдору узарып, ошо жакшынакай бир ыңгайлуу шарт түзүлдү. Ошондой эле мына спорт зал боюнча да айтсак, мына спорт залда бүгүн ачуу аземине катышып келдик. Эң кубандырганы ошол спорт залды дагы, ошол 2 бала бакчаны дагы айыл өкмөттүн мындайча айтканда жергиликтүү бюджеттин эсебинен болуп атат. 5-6 жыл мурда жергиликтүү бюджет тууралуу сөз болбойт эле, урматтуу туугандар. Бардык айыл өкмөттөр дотацияга бөлөнүп,
негизинен ушу республикалык бюджеттен каржыланса, азыр мынеке өзүбүздүн айыл өкмөттөрүбүз тутуна туруп, мындайча айтканда, өздөрү бир гана ушу бала бакча курбастан, кээ бир айыл өкмөттөрүбүз мектептерди куруп, фаптарды куруп, больницаларды куруп атат. Ошон үчүн бул жакшы көрүнүш. Мен ойлоймун, акыркы жылдары мына Алай районундагы мына экономикалык өнүгүүдө да областыбыздын ушу көлөмүндө жакшы аракеттер жасап, ошол жакшы натыйжага жетишип атат. Мына бүгүн дагы ушул далил болуп турат. Анан бүгүн мына ал жерде катышып отурасыз, мына балдарыбызга жакшынакай бир мына аянтчалар курулуп, мына багыбыз жакшынакай болуп, элдер келбесе ала турган бир бакка айланыптыр. Мен учурдан пайдаланып, мына өзүңөрдүн депутатыңар, өзүңөрдүн улуңар, мына Улан мырзага, ушул Улан мырзаны менин акем ушул Бердибай акеге терең ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым ушу колун сунуп, жакшы аракетин жасап келет. Мына спорт залга да ушулардын Алай өрөөнүндө капиталдык салымдар беренесине кошкон мыйзам боюнча мүмкүн болбосо дагы ушул жигит өзү ошол жерде бюджеттик комитетте мүчө экен, орун басар экен. Ошо коштуруп, мынеке 4 спорт зал курулду. Ошондой эле башка дагы мен сиздерге жардамдарын айтып отурсам, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Мен айтарым, ушу өкүлчүлүктүн атынан, жергиликтүү бийликтин атынан, ушул үй бүлөгө дагы, ушу Бердибай акеге дагы, ушу Улан мырзага дагы терең рахмат айтып, ар дайым ушу ишиңиздер ийгиликтүү болсун, ден соолукта болсун деп айтууга уруксат этиңиздер. Анан мына биздин келечегибиз, мына балдарыбыз, Кудай кааласа мен айтарым, ушул багыбызда, ушул аянтчабызда келечекте ушу эр азамат жигиттер чоңоюп, келечекте ушу элге жардам берген мыкты чемпиондорубуз, мыкты эң негизги инсандарыбыз болсун ушу балдарыбыз. Каалайбыз, президент болсун дейбиз, министр болсун дейбиз, депутат болсун дейбиз. Мен айтар элем, биринчисинен ушу эр азамат, эң адам болсун деп туруп. Ошон үчүн мына бүгүнкү иш-чараларыңар кут болсун. Ушундай иш-чараларыбыз көп болсун жергебизде. Менин тилегеним азыр келатып, сиздердин депутатыңыздар менен сүйлөшүп, акимиңиздер менен сүйлөшүп келдим. Күлчөбүз чоңоюп, азыр мен зорго оозум барды, айыл деп айтканга. Бул уже шаар болуп калды, шаардан да өтүп калды. Шаарга айлансын жакын арада деп тилегим бар. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Мындан кийин келгенде Күлчө шаарына келип турайлык. Чоң рахмат. Söz Pürülüf Ulan Berdibayçı'ya oldu. Assalamu alaikum, урматтуу туугандар, урматтуу агалар, инелер, эжелер, урматтуу биздин келечегибиз болгон балдар. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул парк бул жерде бир топ жылдан бери каралбай калып кеткен эле. Андан кийин ушул демилге көтөрүп, Замирбек Салиевич кайрылып, андан кийин ар дайым биз жолугуп, эл менен жолукканда биздин аксакалдарыбыз сөз кылып, биз кеп кеңеш кылып сүйлөшө турган жер жок. Бир чайкана болсо деп дагы тилектерин айтты эле. Андан кийин Күлчөдө, Алайда, жогоруда Байсупич айткандай, биз ушундай балдарыбыз ойной турган аянтча дагы жок экен деп, ушунун баарын бириктирип, бир жакшы проект кылып, бүгүнкү күнү ишке ашырып, мына сиздерге тапшырып отурабыз. Кудайым буйруса, ушул жерде ар дайым ыр күлкү болуп, биздин жаш балдарыбыздын күлкүсү жаңырып, ар дайым ушул жерде шан шөкөт болсун. Биздин аксакалдарыбыз ошол жерде атайын курулган чайканада ар дайым батасын берип, ак тилектерин айтып, кеп кеңешин айтып, батасын берип отурсун. Мамлекетибиз өнүксүн, өссүн. Ошонун катарында биздин Алай районундагы алдыңкы орундарга ар дайым ээ болуп жүрүшүнө мына сиздер, биз баарыбыз тилектешпиз. Андан кийин бул иш-чаранын дагы негизги проекттин ишке ашуусунун негизги себептеринин бири, мына өзүңүздөр билесиздер, президент тарабынан быйылкы жыл региондорду өнүктүрүү, ошондой эле санариптүү иштирүү жана балдарды коргоо жылы болуп эсептелет. Биз дагы ушул балдарыбызга бир жакшы күлкү тартылайлы, балдарыбызга бир жакшы шарт түзүп берели деп ушул ишти ишке ашырып отурабыз. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, райондо, анын ичинде Күлчө айыл өкмөтүндө бир топ иштер аткарылды. Кудайым буйруса, урматтуу туугандар, бул иштерди мындан ары дагы чоңойтуп, мындан ары дагы чоң жетишкендиктерге жетишебиз деп мен сиздерди ишендирип кетемин. Рахмат.
o биздин балдарга, мен азыр балдарга тапшырма бердим. Бүгүн ушул жердеги жаш бөөк балдарга бүгүн кеч кечекти бекер бал муздак беришет. Биздин балдар кеч кечекти бал муздак жейсиңер. Урматтуу салтанаттын катчылары, сиздердин атыңыздардан, өзүмдүн атымдан ушу бүгүн убактысын бөлүп келип ушу аземди ачып бергенге келген биздин Байшмичка Жогорку Кеңештин депутаты Перухман Бердибаевичка ыраазычылык билдирип койгонго уруксат этесиздер. Азыр аксакалдардын атынан ыраазычылык билдирем деп Искендер агай чыгыптыр, сөз берсек, андан кийин биздин молдо имам хатибибиз бата берсе, ошо менен азыр немен ачып берсек, паркты. Hormatly joldaşlar, salamatсыздарбы? Бүгүн Алай жергесинде, Gülçe айылында şu көпчүлүк күткөн аябай жакшы нерселер болуп атат. Мына көптөн бери биз аксакалдар şu чайкана деген маселени козгоп келдик эле. Мына бүгүн чайкана ачылып атат. Чалдар менен балдарды беттештирип, биз жерге жакшыны кайгылып жайгаштырып, бүгүн балдардын да мынандай аянтчасы неме болуп атат. Эми мен бардыгын айтып отурсам, көп эле нерселерге катышып атам Gülçe'de. Биз күтпөгөн, айрым адамдар билбеген көп эле нерселер болуп атат. Мына бейбечараларга тиякта 70 канча деген турак жай курулуп атат. Мына светофорлор курулду. Мына о жерде аянтчаларда ар кандай бир шаарды элестеткен көп нерселер болуп атат. Мына азыр губернаторубуз айткандай, чыны менен Gülçe айылы десек, сәл уяла турган көрүнүш болуп калды. Gülçe шаары болгондо дагы чыны менен ошол жаңы шаар, азыркы бардык жетишкендерди элестете турган, көз алдыга тарта турган шаар болуп атат. Эми ушуга эмгек кылып аткан айыл өкмөтүбүзгө, ошо биздин немебизге, акимибизге, жана дагы ошол бизди дайым бизден чыккан өзүбүздүн уулубуз, Жогорку Кеңештин депутаты Уланга мен аябай чоң şu ийгиликтерди каалайт элем. Ден соолугуңуздар чың болсун, өмүрүңөр узун болсун. Ошо силердин мынабы турмушта ар кандай ийгиликтериңиздер коштоп жүрө тургандай болсун. Чоң рахмат. Мен ар кандай адам ушунча эмгек кылат өзүнүн элине, жерине. Эмгек кылбай койгондо сын пикирлерди эми айтып жүргөнбүз. Эми азыр мактаганга сөз таппай калдык. Чоң рахмат. Мен ушул силердин ишиңердин ийгиликтүү болушун каалайм. Рахмат Искендер агай. Анда сөз райондун имамы Тилебай ажыга берилет. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Урматтуу, бүгүнкү ушундай бир Gülçe айыл өкмөтүндө асылып жаткан аземге келген аталар жана биздин келечегибиз болгон жаш балдар, баарыңыздардын ушу майрамыңыздар менен. Урматтуу мухтарам жамаат, бүгүн Алай району үчүн бул жерде мына жаш балдарга ким кыйкырып сүйлөсө мороженое берилбейт. Кичине тынчтанып тургула. Ким сүйлөсө ошолорго мороженое берилет. Бүгүн Алай районунун эл үчүн, анын ичинде Gülçe айылынын жашоочулары үчүн өтө чоң бир майрам туугандар. Себеби мына өзүңүздөргө белгилүү, районго жаңы аким келгенден бери бир топ жакшы иштер болуп жатат. Себеби Замир Сарыич элди ынтымакка чакырып, ар тармакта иштеген алайлык атууларыбыз менен жакшы мамиле түзүп, ийгиликтүү иштерди үзгүлтүксүз жүргүзүп жатканына биз күбөбүз туугандар. Бүгүнкү асылып жаткан аксакалдар эс алуучу жайдын жана балдар үчүн ачылган аянтчаны курууда ушул идеяны ойлоп ишке ашырган Алай району акими Замир Сарыич. Замирбек Сарыичтин да эмгеги бул жерде аябай зор. Бул иш-чараны курууда башынан аягына чейин жүргөн Gülçe айыл аймагынын башчысы Алтынбек Болбур уулуна жана анын жамааттарына Алла ыраазы болсун. Урматтуу аталар жана энелер, Алай районунун кулуну инибиз президенттин аппарат жетекчисинин орун басары Салиев Алмамбет Абдиматталиповичтин дагы пандемия учурунда Алай элине көрсөткөн
çoң жардамдары аябай эбегейсиз. Мынакей, ошондой эле бүгүнкү күндө урматтуу аталар, урматтуу катышчылар, Кыргыз өкмөтүнүн Ош областынын өкүлү урматтуу Жолдош Байыш Юсупович биринчи иш-чарасын ушул Алайдан өткөзүп атат. Мына пандемиядан кийинки эң ачылыш аземи ушу Алай районунан болуп атат. Куш келипсиз. İşinizge iyilik versin. Sizdin gubernatör bolup gelişiniz menen mamlekette, oblastта, rayonlarda daima önügü olsun. Oşanda ele rayonunuzga көптөгөн жардамдарын көрсөтүп, берип келе жаткан Приму фондусуна, ошо Приму фондусунун негиздөөчүсү Бердибай Ажы агабызга Алла разы болсун. Атанын жолун жолдоп, атадан артык, атага тең ул болуп келаткан биздин чыган жигитибиз, чыган инибиз, биздин уулубуз Примов Улам Бердибаевичке чоң иштерине ийгилик, албан ийгиликтерди берсин. Мына алдыда саясий шайлоо келип атат. Ушу шайлоодо Улан инибизди жогорку кеңеште чоң бир орындуктардан көрүштү Алла Таала насип кылсын. Ошондой эле жалпыбызга дуа кылайлык. Амин. Я Рабби, Аллахумма Рабби асир ва ла туассир, Рабби тамин бил хайр. Аллах Таала биздин Кыргызстан мекенибизге, Ош областына жана ошонун катарында бул Алай районунда дайыма ушундай жетишкендиктерге ээ болуп, биздин башыбызда турган жетекчилерибиздин иштерине Алла Таала ийгилик берип, даражаларын жогору кылсын. Ушул элине узактан кол узатып жаткан биздин Бердибай агабыз дайыма балдарынын жакшылык күндөрүнө күбө болуп, Улан инибиздин ушул иштерине ийгилик берип, Алла колдоп, эл колдоп, дагы да ушу жогорку кеңеште ушу спикерлердин ордунан, министрликтердин ордунан көрөлүк. Амин. Аллаху акбар. Алла разы болсун. Güzel, bir çayla katıp başlısı. Mansırı da oynayışıran uzaktı deme gücelim başında birisi yine kıramda varlıkına onun ayrılığı buraya çıkacak. Üçüncü etapında belli futbolun başlattı, başlayın. Üçüncü etap. Ol böyle. Kuda kalsa onu ikisi de eşik aşıramız. Hazır kısımda buluşuruz. Bunu şu birinci etapın hazır büttü. Balдар demesinde şu bıyıkları seyahatler pandemiye olup biraz geç kaldı. O soğukluğu ette calda şu mayga yunga dedi gerek. için ana birinci etapta, üç etap yapıyoruz. Birinci etapında desik klaşatka bile çaykandalı kucağı aldığında desik klaşatka büttü. Ondan keyin atalarının çayxanası bu жерде. Bu жерге stollar koyulup, kollarının oynauchu joyi. Ekинчи etapta buna ol saptan, bu жерде ortaga joylashib, bu жерде stol бар turadi. Buni olib, bundan buna trotuar var. Ekинчи etapta. Anan karusel var. Ekинчи. Üçüncü etapında baseyn, volейбольный площадка, ana детский площадка. Эки гектар жер бөлүнүп, Yönetleri kандай oldu? Az birinci etapta özü жаздан başlagan edip, birinci etapında bana trotuar бүтүрүшүбүз керек. Бирок geç kaldık da. Pandemiyaga байланыштуу. Эми экинчи etap trotuарлар кийинки жаздан баштайбыз. Басейн Bunun kalganı şu jeke ишкерге берип атабыз.
Şu bizim aksakallar. Çaykhana çok da güzel. Allah biraz yavaşlayayım. Bana aksakallar size öğretinizler. Ötüzden. Bize de ötmeyle var. Nasıl bir şey mi? Ceder ötüzden. Bırak, çaykhana dediniz. Ocakta kaç soru var? Bol şey 6 soru. 6 soru. 6 soru. Anan içi var. İçi var. Alo, o kadar tamam mı? Yani taraflarına yardım İbadetler, ben Allah Teala'nın yaxşı kabul etsin. İbadetlerden soğuk görünmesin. Tüm atalarga, baldarga işine bir Allah Teala yaxşılıklar bilen kabul etsin. Hayırda olsun, sizlerle Allah Teala öz kabul etsin. Alıptan özden safarlar baysalda olsun, işine iyilikte olsun, hayırda olsun, işlerine yaxşılıklara bağlı olsun. Elinizde kurtulda sizin olsun. Aksakalların var sizlerge. Yok sizler hep girip ne olur mu? Ariel!